Пандемиядан улам көптөгөн мектеп окуучуларын жана алардын ата-энелерин мектептер сентябрь айында ачылабы? Окуу процесси кандайча уюштурулат? Кадимкидей окутуу жүргүзүлөбү же аралыктан болобу? Деген суроолор ойлондурууда. Быйыл күндүзгү билим берүү 1-класстын окуучулары үчүн гана болот. Калгандары үчүн окуу программасы аралыктан жүргүзүлөт. Балдар мектепке бет кап менен келишет, жана аны сабак учурунда да, танаписте да чечишпейт. Мектептин кире беришинде дене табы милдеттүү түрдө өлчөнү керек. Балдар сабакка кечикпеш үчүн сабак башталганга 30 мүнөт калганда келиши керек. Эгерде окуучунун дене табы жогорулап же курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери байкалса, баланын ата-энеси же тез жардам келгичекти башкалардан обочо кармоо керек. Bir класста 15-тен ашык окуучу болбош керек. Балдарды бир партада бирден шахматтык тартипте отургузуу керек. Окуучулар үчүн эрежелер: башкалар менен 1 метр аралыкты сакта. Чогулган адамдарга барба. Бет кап тагынып, колуңду самын менен жууп, антисептикти колдон. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозуңду чыканак менен же салфетка менен жаап, колдонулган салфетканы таштандыга салып, колуңду жуушуң керек. Ата-энелердин милдеттери: окуучуларды бет кап, антисептик, окуу куралдары менен камсыз кылыңыз. Баланы дени сак режимге өткөрүп, уйкусун кандырып, пайдалуу азык менен тамактандырып, активдүү дене тарбия көнүгүүлөрдү жасатып туруңуз. Балада суук тийүү же сасык тумоо белгилери пайда болсо, мектепке жибербестен дарыгерге кайрылып, мугалимге бул тууралуу билдиріңиз. Ошондой эле окуучулар үчүн гигиеналык тарбия боюнча педагогикалык билимди күчөтүү керек. Гигиена жана санитардык коопсуздук эрежелерин сактоо биздин жалпы милдетибиз. Бул мугалимдерге жана ата-энелерге, ошондой эле албетте окуучуларга да тиешелүү жалпы жоопкерчилик экендигин эсибизден чыгарбайлы. Сиздерге жемиштүү окуу жылын жана чын ден соолукту каалайбыз.